Салам, кандай келип учураш? Aka qanday? Nasıl olacaksın? Yine o mu acaba tatlıda? Geçici yok. Kaç kaç? Ha? Gel. Bunu sırası ver. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кудай буйрса, бүгүн кыш, кар жаап атат. 14 декабрь 2019 жыл. Аба ырайы сонун кар жаап турат, чындыгында күн суук. Бирок урматтуу мекендештер, биз аба ырайынын үстүндө дагы, аба ырайына да карабастан бир сонун иш-чаралардын үстүндө жүрөбүз. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду 2018 жылы түптөлгөн. А бирок ошол фонд түптөлгөнгө чейин эле мен айтып келем, негизи ушул жумуштун үстүндө жүргөнбүз. 2015-16 жылдары Москва жеринде жүргөндө ушул өзүбүздүн айылда чыныгы муктаж бир үйдө 7 жан жашаган болсо, 7-10-ун 4-өөсү мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар эле. Ошол инсандарды кантип үйлүү кылсак болот деп ушундай ойлонбогон ойлор калган эмес, барбаган жерлер калган эмес. Кудайдын буйругу экен, демилге көтөрүп, инициатива көтөрүп, ушул айылдын, өзүбүздүн айылдын жердеш агаларыбыздын, бир туугандардын кайрымдуу жүрөгү мээримге толгон жоомарт беришен инсандардын колдоосу менен мына моментте 4 бөлмөлүү үй салынып калды. Бул ак өргө ошол бир үйдө 7 жан жашаган болсо, бүгүн 8 жан жашап атат. 8 жандын 4-өөсү мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар эле. Кантип ушул инсандарды үйлүү кылсак болот деп ал кезде чындыгында бүгүнкүдөй акылыбыз жок болсо дагы, жаш болсок дагы аракеттер курч болгон, демилге көтөргөнбүз. Кандайдыр бир агаларыбыздын бир кеңештери менен, көптөгөн агаларыбыздын колдоолору менен ошентип үйлүү болуп калды. Үй 4 ай аралыгында бүттү. Эл деген эл экен да, эл ушунчалык колдоп отуруп, 4 ай аралыгында ушул айылдын тургундары, ушул айылдын жеңиш таксырыбыздын жердештери бирден терегин көтөрүп келип отуруп, бир эле үй эмес, могул жагына 15 метр момундай сарай дагы түшүп калды. Ушул айылда 83 жылкы, 84 жылкы, 82 жылкы, 85, 86, 88, 90 айта берсе көп. Көптөгөн агаларыбыз, абаларыбыз, көптөгөн инсандар колдоп отуруп мына үй бүтүп калды. Бул үйдүн кожойкеси Хидиров Жеңишбек деген таксыр. Өзү таква 5 намазын бекем кармаган, убагында ушул айылдын имамы болгон, биздин устазыбыз, таксырыбыз мына сонун болуп, ак өргөлүү болуп, бүгүнкүгө чейин бизге кеңешин айтып, дуа кылып келет. Анан урматтуу мекендештер, ошол убакта үйдүн ички отделкасы биз ойлогондой болбой калган экен. Мен ал маалда анча ушундай эмеге жакшы көңүл бурчу эмескен элем. Балким акылым ошол маалда ошол нерсеге жетпегендир. Отделкасы бүгүнкү салынып аткан үйлөрдөгүдөй болбой калган. Эми Кудайга шүгүр. Үйдүн ичинде ваннасы бар, унитазы бар, душу бар. Ошонун баардыгы кухня, гарнитур, суу чыгып турат, ысык суу. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга ылайыктуу, шарттуу, заманбап үй салынган. Бирок урматтуу мекендештер, бир нерсеси, эки нерсеси биз ойлогондой болбой калган. Үйдүн ички отделкасы биз ойлогондой болбой калган жана ошол инсандарга ылайыктуу үй жылытуучу отопление маселеси чечилбей калган. Ошол отопление качан болот, кантип болот, кылсак болобу деп ойлоп жүргөнбүз, бирок бул отопленияны, паровой отопленияны инициатива көтөргөн ушул айылдын тургуну Чынтемир деген агабыз бар. Мына могул кирип атканды көрүп атасыздар, мына Козерогту, ошол Чынтемир агабыз, мына бут чече турган Козерогту акысыз бекер ошол үй салынган маалда акысыз бекер жасап берген. Ошол убакта бир сөз болгон: эгерде паровойго толук материал алып берген болсоңор, мен Кудайым буйруса ушул паровойду мен жасап берет элем деген ниет болгон. Андан бери көптөгөн агаларга кайрылдык. Көптөгөн ушул жерде байларга кайрылдык. Ушул үйдү паровой кылып коелу деп. Көптөгөн инсандарга кайрылып, Кудайым ошол инсандарга эмес, кайрадан эле ошо өзүбүзгө буйруп койгон экен. Базар Коргондо Турат деген досубуз бар. Өзүңүздөр билесиздер, Турдушев Турат деген көптөгөн үйлөргө жардам берип келет.
Мына ушул иштердин үстүндө жүрүп Турат менен таанышканбыз. Ушул Турат экөөбүз сүйлөшүп, өткөндө айттым элем ушул уста бар, кылып берем деген паровойдун жасап берем деген уста бар Турат. Канчалаган жерлерге жардам берип атасың. Кел, жардам кылайлы. Эгерде сен дагы колдосоң, экөөбүз биригип эле ушул паровойду жасап берип койбойлубу? Материалдарын алып берсек эле уста акысыз жасап берет десем, Турат дагы туура кабыл алып, мына азыркы күндө үйдүн ички паровой отоплениясы жасалып атат. Биз азыр андан сырткары мен азыр ушу Россиядан келген коляскалар, момундай мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга ылайыктуу коляскалар Россиядан келип турат. Бүгүнкү күндө 3 коляска бар экен bizde. Мына азыр могул Россиядан келсе керек. Мен так эстей албай атам, бирок могул жерде жазып койгон. Элистан. Жүрдүм. Яп, бисмилла. Мына могул жазган эси тааныса керек. Жап жаңы коляска, Медер, Жалалбат, мына ушул жазган адам өзүн тааныса керек. Жап жаңы коляска экен. Анан ушул колясканы дагы биз азыр бул жакка алып кирип бересиз. Эжебиз алып кирели. Мына ушул колясканы дагы ушул жерде айтып атпаймынбы? Апабыз менен жеңиш таксырыбыз коляскада дайым. Бирок эки инсанга бир эле коляска кызмат кылат. Көрүп келгенбиз, көптөн бери билип келгенбиз, ошол эки инсанга бир коляска кызмат кылгандыктан мына ушул колясканы ушул жеңиш таксырыбызга берүүнү туура көрдүк. Жүрүңүздөр, анда биз үйдүн ичиндеги паровой жасалып аткан усталарды көрүп, кандай жасалып атат, эмне болуп атат бир көрүп чыгабыз. İşilgeri olsun. Qandaysiz? Жақсы. Sultanınız жақсы. Сіз болтал. Шарчап айтпадасыз ба? Жоқ, шаршашқа уақыт жоқ. Сізге айтпай момындай эфир менен келип алдым мен. Мен телевизорға шығарып алмадым. Сізді момындай кызмат кылып аткан бир ушул үй бүлөгө жасап аткан сооктуу ишиңизди бөлүшкүм келди да. Чындыгында мен азыр айтып атам го, урматтуу туугандар, жакшы эле көрүнүп атабы? Ушул паровой отопленияны инициатива көтөргөн мына Чынтемир агабыз деп мен сыртта айтып кирдим. Чынтемир деген агабыз мына ушул киши. Өзү ушул Октябрьскийдин тургуну. Ушул үй салынып бүткөндө мына эшигин алдындагы козирогун, лестницанын пандустарын, момундай кармагычтарын бардыгын ушул Чынтемир агабыз акысыз жасап берген. Мына ушул ошол убакта айтты эле. Ошол убакта айткан сөзүн дагы эсибизде, эгерде паровой отопленияга ким спонсор болуп берген болсо, мен Кудайым буйруса ошо күндөргө жеткирсек, мен ушу паровойду жасап берет элем деген сөзү болду эле. Кудайга шүгүр, Кудайым насип этип койгон экен, мына Кудайым ушул Чынтемир агабыздын дагы ушундай ниетин Кудайымна бүгүн буйруп койгон экен. Бүгүнкү күндө ушул 4 бөлмөлүү үйдүн ичинде паровой отопление жасалды. Бул жерде 8 жан жашайт. 8-инин 4-өөсү мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар, урматтуу туугандар. Мына ушулардын дуасын алайын деп, күндүн суугуна карабай, каардын ызгар суугуна карабастан, каардын жаап атканына карабастан, Чынтемир агабыз мындай темир, муздак темирлерди кармап, паровой отопление жасап аткан кербези, урматтуу туугандар. Чынтемир ага, иштериңиз кандай, жакшыбы? Жакшы. Чарчабай иштеп атасызбы? Чарчаган уақыт жоқ. Азыңыз, Алла разы болсун. Оздан чыккан эми ушу обещатканы кылып берип коеюн деп. Балдарыма жардам берип атат. Жакшы. Кандай болчудайбы? Болчудай болот, жакындап калдык. 2 күндө кимжан болот. 2 күндө отун жагасыз. Жагабыз. Бола, уже эми котел алынган экен да, даяр котел да? Котелду өткөндө алып келдик, кече күнү радиаторлорду алып келдик. Бүгүн азыр балдарга коюп берсем, балдар кыштарын урса эмне бүтөт. Аны жерде бир 2 точкам болот. Ошону бүтүп берсеңиз, Сиз ушул иш боюнча бир кыскача комментарий берип кетиңизчи. Канча жылдан бери ушул иш менен алектенип? Иштенгенде конкретно 10 жыл болду да, отопление боюнча. Отопление 10 жыл. 10 жыл ичинде примерно бир канча үй отопление кылдым деп ойлойсуз? Примерно. Эсептебедим, бирок жылына 5-6 гарантия. 5-6-ны жасайсыз. 5-6 гарантия. Бирок заказдарыңыз көппү? Заказ көп. Анан бул демилге сизден мындай кандай мындай пайда болду Муну деп? жаңы үй бүткөндө ток печке менен отурат, баардыгы зактайт деп айтканымда башындачы.
Анан спонсор жок болуп калып ошо связьinde бүтпөй калды да. Азыр эми көрсөңөр уже зактай баштаганда 2 жылда уже зактай баштаган да. Отопление койбосок вообще көгөрүп кетет болчу үйчү. Үй, Жарыксыз болуп калат. Бул өзүңүздүн мындай ыктыярыңыз менен ушул үй бүлөгө бир жардам болсун деп жасап берейин дегенсиз да. Ооба. Же бирөө баягындай мажбурлап болдубу? Муну кылып атканда айттым, жеңиш если спонсор болсо, полный отопление акысыз өзүм жардап берем. Машалла, машалла. Жашыңыз канчада? 48-ге чыктым. 48-де чыктыңыз, а? Мынакей урматтуу туугандар, көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү күндө паровой отопление жасаган усталар, момундай айтканда, мыкты жасаган усталар дефицит. Көрүп атабыз, ар кандай паройлорду жасап атат. А бирок бул Чынтемир агабыздын жумушу боюнча мен маалыматым бар. Бардык могул жерде эмне деген кандай гана чоң үйлөр жасап жүрөт. Мен атайын сиздердин алдыңыздарда өзүнөн да бир комментарий алгым келди. Паровой отопление боюнча мен кыскача айтып кетейин. Паровой отоплениени эң мыкты уста, эң кыйын уста. Насос деп коет. Сууну айландырып циркуляция кылып бере турган насос коюлат, сөзсүз. Ошол насосту эмне үчүн коет? Ошол насосту мен өзүм түшүнүгүмдө баягы сууну циркуляция кылыш үчүн коет. А бирок ошол насоссуз дагы отопление кылса болот. А мен бул Чынтемир аканын көптөгөн иштеринде көрүп келатам, угуп келатам. Бул агабыз без насос ушундай отопление жасайт. Себеби аны баягындай өзүнүн эмесине, деңгээлине, жумушуна ишенген инсан насосу жок эле үйдү ысытат да. А өзүнүн эмесине ишенбеген инсан насос коюп, насостун күчү менен иштетип ысытат. Себеби кээде свет өчүп калышы мүмкүн. Свет өчкөндө без насос кантип ысыйт? Мына ошондой маселе. А бул Чынтемир агабыздын жасаган паровой отоплениясында свет өчөбү, башка өчөбү, от менен үй кадимкидей ысый берет. Мына ушундай үй ысый берет, үй. Учурдан пайдаланып Чынтемир агабызды бир кыскача мындай сиздерге айтып кеттим. Эгерде коомчулук сиздин жумушуңузду көрүп, эгерде менин дагы үйүмдү жылытып берсе деп ушундай бир акысын төлөп берет элем деген инсандар болсо, сизге байланышса болобу? Болот эми. Мына азыр канчалаган элибиз көрүп турат да, мен сиздин жумушуңузду бир элге бөлүшкүм келди да. Себеби сизде инсандарды бөлүшүш керек. Акча деп гана, дүйнө деп гана калган инсандарды эмес, сооп деп, сооптун артынан чуркаган инсандарды биз эл менен бөлүшүш керек да. Мына сиз убагында мына козерогту деле кеминде бир инсан келген болсо, бир 15 миңге, 20 миңге жасап берсе эле. Андан да нары жасап берсе эле пандусту. А бирок сиз ошондо да акча алган жоксуз. А могу отопленияны дагы кеминде бир жок дегенде бир 40 миң акчага жасаса керек бирөө. 40 миң болбойт эле, где-то бир 15 миң, 16 миң болот. 15 миңге? Где-то 15-16 болот эле да мына системачы. Бул сиздин немеңиз. 16 инама. 16га кылбайт көбүчө. Көп кылбайт 16 миң. Сиз өзүңүздүн баягындай нафисиңизге жараша ошону гана алсам болот деп айтасыз да, бирок көбү андан да көбүн алат да. А бирок сиз ошону дагы ушул инсандарга жардам болсун деп кылып атпайсызбы? Алла разы болсун. Мына урматтуу туугандар, Чынтемир аты. Эгерде Жалал Абад шаарында баягындай ушул агабыздын кызматын пайдаланам деген болсоңуздар, сөзсүз пайдаланыңыздар. Бул кишинин дагы мен көптөгөн жумуштарын билем, али көптөгөн жумуштарын сиздерге көргөзө албадым, погода жаманданан. Темирдин эмне жумушу болгон болсо, бир эле паро эмес, темир боюнча эмне жумуш эме болгон болсо, бардыгы колунан келет. Бардыгын жасайт. Бир ушундай бир баягындай машинасы бар, машинасын аты эмне? Транспортер. Ошо машинанын ичине кирип көргөм да. Бардык инструмент бар да ичиндечи. Сиз эмнени издесеңиз мына ушул кишиден таап аткансыз да. Шунчалык таң калгам. Чынтемир ага сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Бир үйдүн эмелери боюнча бир кыскача айтып кетсеңиз да, могул ушул немеси котелу 100-120 квадратка чейин ысытат. Азыркы батарейка коюп атабыз, катарына коюп атабыз. Бул төр жагы белес. Ассалам алейкум. Мына жеңиш таксырыңыз. Кандайсыз? Жакшыбы? Эсен жакшы? Амансызбы? Тирсизби? Кантасыз? Болачак атычпы? Азыр биз паровой неме көрүп чыгат, а? Бул жагы уже коюпсуз, а? Буяктан коюп атабыз. Азыр эми бул внутренний болуп айтылат. Внутренний тартылат полный. Бардык 150% ысык үйдө болот да, ичкери. Азыр могу жер 9 квадрат экен, 10 секция коюп атабыз, өзү 1-2ге рассчитан. Надеюсь, ысытат да. Ошо паровой жок, монтип зактап баштады да бардыгычы. Үйдүн ичинде. 2 жылда уже жаңы үй уже зактап кетти да. Аба кирбей. Аба башпайт, токпечке. Көгөртүп берет үйдү, токпечкечи. Булар жакында
азыраак жерлерибиз калды. Ушул болсо, мына жакта бир радиатор коебуз сыртка. Бул менен кадимгидей комнаталарды мына комнатага жер койбуйбуз. жок, насос. Насос койбуйбуз. Жок, без насос. Самотек бардыгы. Ушул без насос ысытат деп гарантия бересиз. Гарантия берем 150%. 150% гарантия берем. Без насос. Мындай кетмелер уже. Эки беттен кетет. Сонунан да Тапсырма берип коелу. Allah razı olsun. Sizge çoğun rahmat. Бұл жұмышты бүгін ушул айылдын тургундары, ушул Жалал Абадтын тургундары, жалпы көрүп аткан элибиз бир ушунчалык азыр бир жүрөгү канап бир баяндай болуп атат да, арман болуп атат. Ушул ишке мен дагы себепкер болуп калсам болот эле, мүмкүнчүлүк бар эле го деп азыр канча адамдар көрүп турат да. Мына көрдүңүзбү, Кудайым сизге буйрук койгон экен. Мен ушу сиз кылып берем дегенден бери колунда бар ушул айылдын Жалал Абадтын тургундары, колунда бар бир коомдорго да кайрылып көрдүм. Канча адамдарга кайрылып көрдүм. 2 жыл болду. 2 жылдан бери мен жасап бере алайын, мен материалдарын алып бере алайын деп эч ким чыккан жок. Кудай буйрук койгон экен, кайра өзүбүзгө эле буйруган экен да. Бир ушу досубуз экөөбүз сүйлөшүп отуруп, как раз сиз кылып берем дегенде сизди колуңуздан бекем кармап, ушу жеңиш таксырдын бир сонун дуасын алайын деп тура көрдүк да. Андан сырткары азыр жеңиш таксырда үйдө ушу апа менен жеңиш таксырга бир эле коляска кызмат кылган болсо, биз азыр бир жаңы Россиядан келген дагы бир инновативдик коляска алып келдик. Ошо колясканы дагы апага алып кирип бир белек кылсак деп тура көрдүк буюрса. Таксыр бир сонун дуа бериңиз анда мыйза. Бир сонун бата бериңиз. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أبي شوف مالك سنة ولا أصل زنا خاف ومصون سنة تفهم اللهم بارك في بيت مصون يشيل الإسلام لو يشيل يجيلك قيد الجسم دار سوز مرت النبوس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر Анан да таксыр чындыгында баа бул Чынтемир ага үй бүтүп калганына бир ушу эки нерсеси ойдогудай болбой калды эле деп ичибизде баяндай сактап койгонбуз да. Ички отделкасы бир аз окшошпой калган эле. Окшошпой калды ички отделка. Анан мен ушу парой отоплениясы бир аз баяндай ойлонуп жүргөнбүз. Мен азыр дагы бир учурдан пайдаланып айтып кетейин, урматтуу туугандар. Бул жидкий обой деген ушундай эме менен биз чачканбыз, бирок адашып калган экенбиз. Жаштык кылганбызбы? Кудай бурса жаз келип калса, күн ысып калса таксыр. Азыр могул үйдүн ичинде отопление алып ичинен чаңпаң болуп атат. Жаз келип калса үйдүн ичине дагы бир карашабыз кудай калса бир сонун кылып, баяндай заманбап кыла тургандай бир жардам берген аракет кылабыз. Ушу эки бөлмөнү болсо дагы бир обой жармаштырганы бир аракет кылабыз деп ниет кылып жүрөбүз. Кудай калса ошол күндөргө Кудайым жеткирген болсун, иншалла. Мейнзанда Чынтемирге сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Кабар алып кеткениңизге. Чоң рахмат. Чындыгында сизге эмне деп ыраазычылык айтаарыбызды да жеткире албайбыз бир Алла разы болсун. Алла разы болсун. Сого тийсин, все ошо. Рахмат сизге чоң. Ишиңизге ийгилик, ден соолук болуңуз, оорубаңыз. Жок кимдеким? Кеп чыгайын, а? Aynen. Жүргө тапшы. Апа каякта, бул жактабы? Burası da. Кире берели? O dese de olur. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы отурасызбы? Амансызбы? Сизбы? Кантип атасыз? Жакшы боло, жакшы боло. İşinizi görüp oturmakta, ben kariyerine kaldırmam olsun işinizde. Тынчсызбы? Ден соолугуңуз кандай? Массажный бірден келе ошол детескеле кыскасы. Эне бүгүн биз сиздердин үйүңүздөргө келип турабыз. Анан жанагы бул көптөн бери ниет кылып жүргөн максатыбыз эле. Бирок Кудайым ошол ниетибизге жеткирип атканына шүгүр кылабыз да. Кичинекей ниет кылсак да ошол ниеттерибизге жеткирип атат. Biz şunca tasarı sizlerden arkadaşım için. Буйруса, рахмат. Паровой отоплениясын көптөн бери ниет кылып, бул үй 2 жыл мурун бүткөн болсо, ошол 2 жыл ичинде биз көп адамдарга да кирдик да. Ушул паровойду кылып берем деген бир уста агабыз бар. Ушул материалдарына спонсор болуп бериңиз деп көп инсандарга кайрылдык элек.
А бирок Кудайым кайра эле ошо өзүбүзгө буйрук болгон экен. Ушул базар кургондо өзү атым айтпа деп жүрдү эле. Турат деген досубуз бар. Көптөгөн иштерге биргеликте себепкер болуп жүрөт. Ушу Турат менен өткөндө сүйлөшүп, Турат бир уста бекер кылып берем деп атат. Кел ушул жеңиш таксырдын үй бүлөсүнүн бир сонун дуасын алайлы. Биргеликте ушул нерсенин аягына чыгып койбойлубу деп эме кылсам макул деп, мына бүгүнкү күнү азыр паровойду отоплениени жасап атыптыр да. Бул инициативаны көтөргөн ушул паровойду жасап аткан Чынтемир ака да. Эгер Чынтемир ака бул нерсени айтпаганда ким билет бул нерсе эмне болмок, кандай болмок. Чынтемир ака мен бекер кылып берем, эгер материалга спонсор тапсаңар деген сөзү болгон. Мына ошол Чынтемир аканын демилгеси менен бүгүнкү күндө үйдүн жылытуучу паровой отоплениясы да бүтүп атат да. Андан сырткары апа бизге ушу жай күздө Россиядан коляскалар келген. Мына кече күнү да Иркутскден келди. Могул да ушу Москвадан келсе керек 3 коляска турган. Бирок ушу коляскаларды берген эч убакыт таппай атып эле жумуш көп. Анан карап көрсөм, сиздерге бир коляска гана кызмат кылат экен да жеңиш таксыр экөөңүздөргө. Анан ушул колясканын бирисин сиздерге берсем деп ниет кылып койдум элем. Мына ушул колясканы жөнөткөн агабызга рахмат. Ушу колясканы жөнөткөн бир тууганыбызга рахмат. Мен аты эсимден чыгып атат, ким экени билбейм. Мына сиздин аманатыңызды дарегине жеткирдим деп Кудай буйрса кепилдик бере алам. Мына ушу жапжаңы коляска экен апа. Кызмат кылып берсе ушул коляска деп мына ушул өздөрү Россияда эмгектенип жүрсө дагы сиздер үчүн ушул колясканы салып жиберген экен. Жапжаң бойдон турган. Мына ошол бойдон турат. Паровойду жасап берип аткан Чынтемир акеге жалпы элибизге бир сонун батаңызды берсеңиз, сиздердин дуаңыздарды алам деп эле жүрөбүз Кудай бурса. Ушу ниеттесеңер Кудай тилегиңерди берсин. Ушу бизге келип турасыңар, бизди ушунча сүйүнүп атасыңар. Алла Таала силерди сүйүнткөн болсун. Кудайым ушу мына баланын аты ким дейсиң? Турат. Уста Чынтемир. Чынтемирдин дагы ниеттесе Кудай тилектерин берсин. Кудайым иштерине рыбаж берсин, ден соолуктары чын болсун. Аллах бизден кайтпаса Алладан кайтат. Дайым жакшылыктар боло берсин. Дайым ушулер дагы ишиңер илгери болсун. Ушу колясканы берген бала дагы ниеттесе тилегин берип, жигит бирим жолоолорунда болсун. Сапарлары бекатар болсун. Ден соолуктарына барака берип, иштерине барака берсин, өмүр рызыкларына барака берсин. Дайым жакшылыктар үстүндө жүрсүн. Сапарларын бекатар кылып, эл жерибиз тынччылыкта, аманчылыкта болсун. Элибизге Кудай ынтымакчылык, мээримдүүлүк, иман берсин. Эл ичинде ушу Турат дагы ниеттесе Кудай тилегин берсин. Сапарын бекатар кылып, ушу бизге бирди берсе Алла Таалам ушуга миңдеп берсин. Эки дүйнө бактыларын берсин. Дайым жакшылыктан үстүндө жаркырап, ушу имандуу кызга жолугуп, салых пандага жолугуп, бактылуу болуп, силер дагы ниеттесеңер тилегиңерди берсин. Ишиңер илгери болсун. Жүзүңөр жарык болуп, сөзүңөр өтүмдүү болуп, кайерде болсо тынччылыкта, аманчылыкта ойноп күлтүргүлө ушу кылган ишиңердин рыбажын, жакшылыктарын көргүлө. Дайым ден соолукта болгула. Сапарыңар бекатар болуп, ишиңер оңунан берип, дайым жакшылыктар болсун. Ойноп күлтүргүлө. Келген кадамыңарга кадам. Чоң рахмат. Агыргө салынгандан бери 2 жыл өтүп кетиптир. 2 жылдын ичинде ошол убакта биз фонд деле ачылып, 2 жылдын ичинде 8 үй салган жетишпиз. Чындыгында ошонун бардыгы сиздердин дуаңыздар менен. Сиздер канчалык дуа берген сайын мына көптөгөн инсандардын муктаждыгына себепкер болуп атабыз. Чындыгында Кудайга шүгүр кылабыз. Дуа кылып туруңуз эне. Дуа кылып туруңуз, анан кийин улам эле келип тарта берет экен деп аягында эме кылбаңыз, кап этпеңиз. 5 убакыт намаз окуп тилеп отурам. Кудай эл журтубуз тынч болсун. Эл катарында силерден пенделер көбөйсүн. Кудай отуруп алып барам да Кудай кааласа. Буюрса сөз барасыз, өзүм апардырам. Дуа бересиз ошол жерде да. Жакшы отуруңуз анда эмесе. Рахмат. Иш сонун жүрүп атат экен. Кудай кааласа кичине банда көчкөн, чаң баскан жерлерди аны оңдосо болот. Аны эме кылып коюп болгону үй жылып турса ошол сонун. Үй жылып турса. Ушунчалык ham шүгүр. Үй көчүп чөйөн деген үйлөрдө да жашап жүрдүк. Аллага миң алла шүгүр. Ушул паровой боюнча эме болгондо бир ушул айылда негизи эле көп колунда бар инсандарга кайрылдык элек да. Ушул Чынтемир ака бекер жасап берем дегенде материалдарына спонсор табайлы, кегиле эме кылайлы деп өзүбүздүн эле агаларыбызга кайрылсак, караңыз кече ушул базар кургондо турса дагы Турат боюнча мен айтып кетейин. Турат бул үй бүлөгө дайыма жардамын берип келет.
Андан башка ошол кечеги Ачыда үйдүн ачылышынын айнегине 16 000 сом акча берди. Ошол Базар Коргондо салынган үйдүн фундаментин куйдуруп берди. Айта берсе көп Асылбекке бир топ жардам берди. Көбүнө жардам берип келет. Мына кече парой отоплениясына 20 000 сом жардамын берди мына ушул отопленияга. Негизи азыр ушул отопленияга бир 30 000 сомдон ашык 35 000 сомдун тегерегиндеги материал келди. Ушул 20 000 сом турат жардамын берди. Анан өзүбүз дагы ушу ниет кылып койдук элек. Өзүбүз ушу 10 000 жардамыбызды кошуп, андан сырткары жетпегенин ушул жеңиш таксыр өзүнүн ушу пенсиясынан кошуп бириктирип мына ушул отопление жасалып атат туугандар. Ал уста акысы болсо кызмат акысы акысыз жасалып атат. Мына ушундай туугандар. Барыңыздарга мен чоң рахмат айтам. Аллах разы болсун. Бул видеону эмне үчүн тартып атабыз? Урматтуу бекендаштар, бүгүнкү күндө дүнөө деп калган инсандар көп. Байлык деп калган инсандар көп. Мына азыр ушул видеону мен жана айтып өттүм. Ушул видеону көрүп алып, бүгүн жүрөгүңүздөр канап арман кылсаңыздар керек. Бүгүн мүмкүнчүлүгүңүздөр бар туруп, мына ушундай инсандардын бир муктаждыгына, мына ушул паровой отоплениясына, жана башка нерсесине көп деле каражат кетпейт. Чындыгында. Ушул каражатты кээ бир инсандар бир күндө болбосо 2 күндө кафеге кирип тамактанып эле коюп атасыздар. Ойноп эле коюп атасыздар. Башка ысырапсыз жактарга жумшап эле коюп атасыздар. Мына эми бүгүн көрүп алып, бир ушунчалык арман кылсаңыздар керек. Ушундай көкүрөгү караңгы, жүрөгү караңгы, эчтеке менен иши жок, дүнөө деп калган инсандардын көкүрөгүн ойготойлу деп мына ушул видеону бөлүшүп атабыз. Мактанган жерим жок. Турат экөөбүз ушул ишти кылып атабыз деп мактанып сиздерге алып чыккан жерим жок. Кээ бир баяндай текебер инсандарды ойготойлу деп мына ушул баяндай үлгүлүү жумуш болсун, ушул иштер көп жасалсын, мүмкүнчүлүк бар маалда ушул иштер көп жайылсын деп мына ушул иштерди жасап атабыз. Туугандар, туура кабыл алыңыздар, туура түшүнүңүздөр. Албетте бунун баардыгы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, эч кандай бандай садаканын бандай 2 түр болот. Мактанып жасаган жерибиз жок. Садакату жария дейт. Ошол башка инсандар да көрүп ушул садаканы көп жайылтып ушул иштерге себепкер болсо экен деп ушул видеолорду тартып келебиз. Анан эң башкысы, урматтуу мекендештер, чыныгы муктаж инсандардын, чыныгы мына ушундай энелердин дубасын алганды унутпайлы. Келиңиздер, энелердин дубасын алайлы. Көп айылдарда ушундай апалар бар. Ушундай энелерибиз бар, бир туугандарыбыз бар. 5 убакыт намазын дайым бекем кармап, намазын токтотпой, сиздер үчүн дуа кылып отурган, мекенибиз Кыргызстаныбыз үчүн дуа кылып отурган. Өзүмө деп гана эмес, өзү үчүн гана дуа кылбастан, элим үчүн, жерим үчүн деп дуа кылып отурган мына ушул апалардын дуасын алайлы туугандар. Барыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Ой. Боп трапа. Мейлиңиз жакшы туруңуз, аман болуңуз, жакшы туруңуз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Дуа кылып туруңуз эң башкысы. Силерден башка эмнебиз бар? Дуа силерден. İşine ilgili olsun, şunçalık rahmat. Rahmat. Ömür sıkılarına bereket versin. Rahmat ene. Bana sana bir dua versin Kudayım. İlahınız ene. Allah'ım süygen pendesiz. Allah Tağam sizdin aylanаңызга канча инсандарды баянда жанаштырып койду. Караңыз, канча тааныбаган инсандарды жакын кылып койду. Мына ошол инсандардын колдоосу менен канча иштер болуп келип атат. Ыйлабаңыз энеке. Аллахтын берген сыноосу. Бул дүйнөдө жакшылык көрбөсөк, аркы дүйнөдө жакшылыкты көрөбүз сөзсүз көрөбүз. Жакшы туруңуз энеке, жакшы туруңуз. Эки дүйнө бактысын берсин. Рахмат. Жакшылыктардын үстүнө жапкылап, ойноп күлүп жүргүлө Кудай ишиңер оңуна берсин. Рахмат.